Болот Мамбетов айыл аймагынын жери тилкесиндеги 3 гектар жер буга чейин өздөштүрүлгөн эмес. Бул ирет жергиликтүү бийлик корукчулар менен биргеликте курчап турган айлана чөрөнү жашылдандыруу максатында көчөт олтургузушту. Тоң Токой чарбасынан келишти, жана жалпы жергиликтүү жер үй айылынын жамааттары да келип, ошо бүгүн иш-чараны өткөрдүк. Буюрса жакшы тигилди. Буюрса бул өсүп кетсе, келечекте бир жакшы мурас калат го деген аракетте иш-чара кылдык. Андан тышкары Таластан Гамал Соронкулов деген агайыбыз ушу Тоң районуна деп жапайы алманын 100 көчөтүн алып келип берди. Демирчилик менен алынып келинген кызыл жана жергиликтүү карагай жапайы алманын көчөттөрү менен 3 гектар жерге тигилди. Адистер көрүктөндүрүүгө алынган аянттуу коруу менен мал менен сугаруу багытындагы аракеттерди да колго алууда. Бизге көмөк болгон Тоң районунун администрациясы көмөк көрсөтүп, жарандарыбызды чогултуп, биз айыл аймактын жарандарын чогултуп, 200га чукул кишибиз ушу жашыл мураска көчөтүн отургузууга келип, бардыгын 3 гектарга чукул аянтыбызга отургуздук. Былтыртан баштап ушундай жашыл мурас президенттин жарлыгында биз колдойлуу, ушул чектешкен, корукка чектешкен жерлерге баг отургузалы деп кайрылгандыктан биз колдоо көргөзүп ошо былтыртан баштап көчөттөрүн алып берип атабыз. Мына бүгүн жергиликтүү эле аябай активдүү экен, бир 90-100га чукул киши келип, мындай ынтымакта жапырт аябай чоң жумуш жасадык. Буюрса бул эмгектин акыбети кайтып, аябай жакшы бир келечекте Токой болуп калат деген ишеничтебиз. Баг олтургузуп гана тим болбостон өсүп, жашыл аймактын катарын толуктоодо эң болуу эмгек талап кылынарын белгилеген корукчулар эми бул чөлкөмдү кезек менен көчөттөрдү сугарып турушмай болду. Өлкө башчысынын жашыл мурас долбоорун ишке ашыруу багытында райондо бул сыяктуу көрүктөндүрүү иштери кызуу жүрүүдө. Жанара Сагындыкова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району.